камырдан кыл суургандай арамза иштерди жасап, бирок элдин көзүнчө сүйлөгөндө укуштай улуу адам болуп көрүнгөн адамдарды көрдүм да. Кээ бир нерселерди сөз менен айта албайм. Сага 1000 жыл берейин, күнүгө миллион берип турайын деген жашоого да калмашкым келбейт да. Аялым ошо борбордо жүрөт, берип койбойсуң десем эле телефон тарс коюп койду да. Ушинтип айтып салдыңызбы? Өйдөгө чапса дагы, ылдыйга чапса дагы, сууну бойлото чапса дагы чарчабаган 3-4 эле нукура кара төкмөбүз бар. Ушул наамды алып ана ошо аларчага коюлсам арманым жок дегендер бар да. Адил чакырып каратып отурам деп койбойм. Ташиев мырза барып 3 күн убакыт берем деп жүрөгүнүн суусун алып атпайбы? Ана мен Камчыбек мырзага айтып коет элем да. Жогорку кеңешке барганда же ушундай чогулуштарга барганда китепти кошуп койсоңуз, баланча китепти 3 күндө окуйсуң, 1 айда мынча китеп окуйсуң. Байкап көрсөм, мага таарынганын 99%. Жеңишбек, саламатсызбы? Чакырыгыбызды кабыл алгандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Мына алыска сапар тартаар алдында жолуга калып, баягы капыл-тапыл деп коет го, маек алып сүйлөшүүгө атайын чакырдым. Убакыт тапкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Анан мен негизи көп байкап жүрөм да, соңку жылдары мындай социалдык түйүндө абдан активдүүсүз да. Бирок ушул журналисттерге интервью берүүгө келгенде эле жок, ал эле, бул эле, убактым тар эле, кое турчу деген сөздү көп айтасыз. Сыры, себеби эмнеде? Биринчиден чакырганыңызга чоң рахмат. Элге келип маек курарда элге арнаган бир жакшы кызматың болсо, же бир сүйүнүчтүү эмгегиң болсо, анан элге сүйлөп берсе жакшы деп ойлойм да. Анан мен бир акын жаман сары, колунда койкоңдогон калем сабы, энекем эптеп-септеп төрөп койгон кыргыздын көбөйсүн деп адам саны деп байдылда агабыз жазгандай, мен жөн эле адам санын көбөйтүп жүргөн адам катары маектерден алысыраак болуп жүрөм. Анан жакшы бир ийгиликтерди жаратсам, ошондо элге сүйлөп берсем жарашат го деп ойлойм да. Сыры жөнөкөй гана экен да. Бирок түбүндө, тереңиңде мындай абдан бир сыр жаткандай да. Анан эми мен азыр бизди көрөрман мындай кайда, эмне үчүн, каяка алыска кетип атты экен деп да ойлонуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан мен башында эле табышмактанпай айтайын. Баягы эмиш кеп угам дегенде эле болду. Сизди алыска Америкага сапар тартат экен, ошол жака туруктуу жашоо үчүн кетип атыптыр үй бүлөсү менен деп угуп калдым. Анан жайлуулукту сиз ушул алыстан таптыңызбы, же мындай атайын бир өзгөчө, сонун бир чакыруу түштүбү? Биринчиден мусулман баласы үчүн 15 күндөн ашык бир жерде жашаса, ошол жердин туруктуу өкүлү болуп калат, жашоочусу болуп калат деген нерсе бар да. Бул тамаша катары. Саякаттагыла саламатта болосуңар дейт. Анан мен өзүм эки жака чыкканды жакшы көрөм. Саякаттаганды, эл көрүп, жер көрүп дегендей. Анан сиз айткандай Америкага көп жолу бардым. 21-жылы 6 ай жашап келдим. Ал жакта биздин мекендештерибиз бар, кыргыз борбору ачылган. Анын ачылышына дагы кызмат кылдык, дагы башка иш-чараларына кызмат кылдык. Ошол жакта жүргөндө анан үй бүлөмдө да бир ушул жака алып келип көрсөтөйүн деген оюм бар болчу. Балам дагы лицейди бүттү. Ошол жактан университетти карап окусам деген оюн айтты. Анан берем десе жолуна белең кылат колуна дегендей мага баягы өзгөчө талант деген грин карт беришти Америка. Канча жылга ошондо бул? Бул 10 жылдан ашык го дейм негизи. Ошонун алкагында сапар тартып атабыз. Демек бул жерге баягы үй бүлөңүз менен чогуу кетип атасыз да, э? 2 уулум, 1 кызым. Бирок мен ушул сизди мындай туруктуу жашоо үчүн, эми туруктуу дебейинчи, макул 5 жыл болсо деле ошо кантип кетип атты экен деп ойлоп, мындай бир чети таң калып, бир чети кызыктым да. Сиз туруктуу жашоо деп кандайды ойлойсуз? Эми мындай 5-10 жыл дегеним да, мен барып эле анан кайра 1-2 айдан келип алып келбейсиз. Бул жашоо өзү туруксуз да. Бул жашоо убактылуу. Америкада деле убактылуу жашайбыз, келебиз. 5 жыл, 10 жыл. Эртеңки күндү айта албайм, Кудай кандай тагдыр жазса ошону көрөбүз. Бирок мен негедир ойлой берчүмүн да, Жеңишбектин жүрөгү ошо Кыргызстанда эле жашагысы келип, Кыргызстандан эле кеткиси келбейт го депчи.
Анан кетип атканда бир чети мындай кандай десем элдир бир мындай ойлор болдубу, эмне кылсам депчи? Менин барып келейин деген оюм бар. Жүрөгүм албетте ала тоо элим деп турат. Аны эч нерсеге алмаштыра албайбыз. Анан ичи күйүп аткандар, ичи ачышып аткандар аябай көп экен. Угуп алып. Сөздүн жакшы маанисинде ачышып. Жакшы маанисинде ичим ачышып атат деп. Мен деле ошентип атам да, ошонун арасында мен да бармын, жазып коюңуз. Ичи ачышып аткандар чайга чакырып атат, айтып коеюн анда. Бирок туура түшүнгөндөр да бар. Менин өзүмдүн бир ушул 2-3 жыл болду изденип ишкерлик жагында алып кетсем деген ойлорум бар да. Анан бир идеям бар болчу. Бир чет ошондагы ошол чоң океанга бир секирип көрөйүн, ошол чоң океанга бир чаба куруп көрөйүн деп өзүмдү сынаган атам бир чети. Бакыты кайсы болду экен десе болобу же сыр базыр? Сыр болуп турсун. Кул жей миндет куйрукту, Кудай билет буйрукту дейт. Кудайым буйруса болсо болуп кетет, болбосо болбойт. Баягы кылбай өкүнгөндөн көрө кылып өкүнгөн жакшы дейт го. Боло турган ишке, болбой турган ишке кейибей эле туралы. Ал жакта дагы ушул чыгармачылык менен түздөн түз мындай алектенсем деген оюңуз барбы? Анткени мен билем ушу Америка Кошмо Штаттын айрым штаттарда ушу чыгармачыл адамдар да кетип, ал жакта мектептерде сабак берип, иримдерди иштетип жүргөн биздин мекендештер бар да. Ал жерде чыгармачылык менен алектенем, албетте китептеримди жазам, ырларымды интернет аркылуу элиме арнап турат деп ойлойм. Анан кыргыз тилин унутуп бараткан, кыргыздын санжырасын, эпосторун ошо ал жакта мекендештерибиздин балдарына айтып берип, үйрөтүп, ал жагынан дагы жардам берем деген ойдомун бош убактымда. Бул мындай багы сиздин чыгармачыл адам катары эң чоң мындай жоопкерчилигиңиз, бир чети вазипаңыз болуп калат экен да. Бул аябай сонун менимчечи. Мен эми акын катары бир жерге барсаң, ырдап бер дейт да, сен акынсың. Ошо күтөт да. Эл мени акын катары тааныйт дейм. Бирок андан сырткары көшөгөн артында менин дагы өзүмдүн эл билбеген таланттар толтурат сизди. Жасап жүргөн иштерим бар да. Анын убагында балким эл билет, балким билбейт. Ал мага эч кандай кызыкчылыгы жок. Ал мен өзүм менен Кудай Тааланын ортосундагы сыр деп коеюн. Анан ошол эл билбеген ийгилик алып бара турган бир идеяларын ишке ашырайын деп турам буюрса. Эң сону мындай эл билбеген деп калдыңыз да, эл деле аны билип калды. Баягы сизди биз залкар, төкмө акын катары билсек, бирок сиздин бир балким менин оюма кошулбай чыгарсыз, бирок бир өңүтүңүз мындай жакшы ачылбай келе жатат да. Бул сиздин мындай мыкты юмор, мыкты сатираны жаза билгендигиңиз, айта билгендигиңиз. Анан кээде ойлойм да, ушул Жеңишбек бир комедиялык бир фильмдерге тартылса, бир укмуш шедевр жаралат беле деген ойлор келе берет да. Бирок ошол өңүтүңүздү эмнегедир сиз ача албай атасызбы, же сизди режиссерлор ача албай атабы? Ошону балким тиги Голливудка барып ачайын деген ой жокпу? Жок, меники ал ойлорум чыгармачыл жолдо эмес. Бизнеске байланыштуу окшойт. Бизнеске байланыштуу. Юмор деп калдыңыз, ушу менин кемчилигим ошо юморго жакындыгымга деп ойлойм да. Себеби мен байкап көрсөм, мага таарынганын 99% менин тамашаларыма таарынгандар да, бирок кайра 99% мени түшүнгөндөн кийин дос болуп калгандар, бир тууган болуп калгандар. Кээ бирөө телефон чалат, эгел чай ичелди, сенин юморуңду сагындык депчи. Билгендер билет да. Анан сиз айткандай юмор жагын калып калды деп көп айтышат. Анан мен Америкага кетердин астында 1-2 сааттык жеке концертимди өзүм жалгыз берейин деп даярдандым. Юмор. Өзүм күлдүрөм, пародияларымды ырдайм деп. Тилекке каршы убакыт өтүп кетти, жетише албай калдым, бирок планда бар. Буюрса эми ал күн дагы алыс эмес деп күтөлүк анда аны.
Жеңишбек, айтыңызчы, мен эми аны сурабай кое албайм. Албетте бир айтыш өнөрүнүн эң сонун жылдары ушул мына сиз, Элмирбек, Алы көбүрөөк ушул ысымдарга байланыштырып келебиз да. Анан акыркы бир 7-8 жылда сизди чоң сахнада, чоң укмуш айтыштарда көрбөй калдык да. Анан ушул айтыштарга, эл аралык ири айтыштарга катышпай калышыңыз бир мындай адамдык факторлорго байланыштуу болушу мүмкүнбү? Муну эми көп сурашат. Бирок сиз айтып мындай аягына чекит коюп коюңуз да. Бул окуяга эми кээ бир адамдардын, бир 2-3 адамдын көзү өтүп кетти. Көзү өтүп кеткенден кийин, ал окуяга байланышкандан кийин мен айткым келбейт да. Эл айтат да, көз өткөндөн кийин мен айтканыма ишенбей коюшу мүмкүн дегендей да. Анан бул теманы козгобой эле койсок болот деп ойлойм да. Себепсиз эч нерсе болбойт. Мен турмушта көп нерсени көрдүм. Камырдан кыл суургандай арамза иштерди жасап, бирок элдин көзүнчө сүйлөгөндө укмуштай улуу адам болуп көрүнгөн адамдарды көрдүм да. Мен андайларга көп чыдабайт экенмин, жан дүйнөмчү. Аны да ишке ашырышты бир учурда. Мындай билгизбей, бирок билинип калды да. Ошол себептен эл үчүн ырдай беребиз. Бирок ошол чоң айтышты сагынасызбы? Эми сагынасың. Кээде акындардын айтышын көрүп атып, мен өзүмү укмуштуудай төкмө акынмын, айтышкермин деп ойлобойм. Биз ойлойбуз. Бирок 19-жылы, 25-жылы суроолор боюнча деп коеюн, катыштык. Ошол эми насип болсо катышабыз, ырдайбыз. Жолдор бар, тар көрүнүп кепкенен, колдор бар, коштошууга беп белен, ойлор бар, сөздүн күчү жетпеген дейт. Кээ бир нерселерди сөз менен айта албайм. Ал менин жан дүйнөмдө жашап калат, мени менен кошо кетет. Бирок бир чындык бар. Ар бир сөз, ар бир кылган иш үчүн, ар бир тыбыш үчүн кыямат күнү жооп беребиз. Бул каалайсыңбы, каалабайсың боло турган иш. Ошондуктан Кудай Таалам эки дүйнөдө кара бет кылбасын. Ким кааласа ошол учурда көрөт, көрбөсө көрбөйт. Бул эми өтүп кетти. Бул эми баягы 3 күнгө чейин эле бирөөгө тарын дейт го. Анан сиз мунун баардыгын кечирдиңиз болуш керек менимче. Мен кечирдим. Мен изденген адаммын да, үйдө да өзүмдүн бөлмөм бар. Ошо уктабайм. Ойлоном, толгоном. Мен бир атактуулукка жетейин, же миллион табайын деп ойлонбойм. Мен Алла Таала менен сырдашам, ыйлайм. Эми бул сиздин сурооңузга карата айтып атам. Укмуштуудай Алла Таала менен сырлашкан, байланышкан учурлар болот. Андай сезим укмушта. Сага 1000 жыл берейин, күнүгө миллион берип турайын деген жашоого да калмашкың келбейт да. Досуң Кудай болуш керек. Раббиң жаратуучуң Кудай. Арманыңды төгө турган, сүйүнүчүңдү айта турган ошол Кудай болуш керек да. Анан мен изденип жүрүп, өзүмдү таптым. Мага азыр бирөө сөксө, жаман айтса деле мен кабыл албайм. Тескеринче мактаса да кабыл албайм. Ошого өзүмдү тарбиялап, окуп, ушул жолго жеттим десем болот да. Анан мен азыр бардык нерсени сүйүү менен карап калгам. Сүйүү десе эле аял менен эркектин ортосундагы нерсе эмес, жаратканды биринчи сүйүш керек. Ушундай бир сонунда. Таштанды да кетип барасаң дагы четинде турган гүлдү көрүшүң керек. Анан мен кадыр түндө кичине таарынып калган, балким андан кетсе деле болгон адамдын баарына мен телефон чалып чыктым да. Мен кечирдим, сиз кечириңиз, же сен кечириңиз, болду. Жүрөгүмдө эч нерсе жок деп. Чет өлкөдө жүргөн баарына чалдым. Ошондон бери мен асманда эле учуп жүрөм, эчимге таарынычым жок. Мурда таарынчак болчумун. Таарынчактын баары калды. Оорулардан айыктым. Сүйүү менен карайм. Китепти да сүйүп окуйм, тамакты да сүйүп жейм. Үйдөгүлөрдүн баарын сүйөм. Бул эң сонун. Баардык нерсенин баары сүйүүгө айланды десем болот да. Адамдын мындай кээде адам сахнага өзгөчө ошо чыгармачыл адамдар чыкпай калганда ичинде өзүнүн сахнасы башталат деп айтып коюшат да. Анан сиздин ичиңиздеги сахнада азыр сиз кимге төгүп ырдап жатасыз?
эми эч кимге айта албаган сырлардын баарын жаратканга айтасың. Мындан өткөн мындай эс алуу жок да негизи. Элдик акын болдуңуз, эл акыны болдуңуз, наамдардын баарын алдыңыз, эми аз эле калды го, албаган мындай даңк медал же дагы башка эле калды окшойт. Алар чаасыр калды дейм. Бирок кандай ойлойсуз, ушунун баардыгы сизге эмне берди? Эмне берди? Макул, атак, даңктуулукту наамсыз эле биз билебиз сиз. Эмне берди жеке өзүңүздүн жан дүйнөңүз үчүн? Таасири болдубу? Сыйлык алганда мен эл акынын бергенде Америкада болчумун. Анан келип калдым. Келсем 2019-жылы алдыңыз окшойт, э? Жок. Чыгалып айтам. 2021. Келип калсам, ак үйдөн бирөө чалды. Сиз келген экенсиз, келип алып кетиңиз сыйлыгыңызды деп. Анан мен аялым ошо борбордо жүрөт, берип койбойсуң десем эле телефон тарс коюп койду да. Ушинтип айтып салдыңызбы? Менен барып баягы тамаша иретинде айттыңызбы? Жок, чын эле айттым да, ала келсин депчи. Анан эле биртиккенден кийин Сүйүнбек паке чалды, Касманбетов. Сен кандай немесиң ай? Элдер ала албай жүрөт. Сени керек болсо спектаклдын алдында берейин деген урушту. Кандай немесиң? Эл акыны болуп атсаң деп, э? Анан Сүйүнбек байке, мен сизге азыр барайын, кабинетиңизге барып эле сүрөткө түшүп анан алып койбоймун. Жок деди. Мен сине айтам ошону келесиң деди. Ал Манас театрына чалыптыр, Манас театры даярданып, Шаан Шөкөт менен беришти. Анан бир аз уялып калдым, деп. Эми сыйлыкка көп деле мен мындай алсам экен, тиги алып калды, эмнеге мага жок деген менде андай сезимдер жок. Жакындарым баары билет. Мен айтам да, ушул сыйлыкты жою бере койсо депчи. Көп адамдар ушуга аябай ойлонуп, толгонуп, оорукчан болгондорду көрдүк эми. Союз мезгилинен келаткан кээ бир адамдарыбыз бар. Ушул наамды алып, анан ошо аларчага коюлсам арманым жок дегендер бар да. Сенин ким экениңди, кандай адам экениңди эл жакшы бааласа, бул берилген сыйлыктан дагы жогору турат го дейм. Элдин сыймыгы, батасы биринчи орунда. Анан мамлекет баалап берип атса, эми сүйүнүч болот. Баягы рахматыңды айтасың, ыраазычылыгыңды. Бирок баягы мен укмуш экенмин дебейсиз да. Сиз албетте айтышкан, баягы сиз катышкан айтыштарда өзүңүз баардык коомдогу болгон негизги көйгөйлүү темалардын баардыгын козгодуңуз. Коррупция, тил, улуттук баалуулук, тарбия жана башка. Айтор сиз көтөрбөгөн тема калган жок да. Бирок мен бүгүнкү айтыштардын формасы, бүгүнкү айтыштардын мазмуну жөнүндө сизден сурагым келип атат да. 100% кубулуңузга толобу, чынын айтыңызчы. Мен 100% айтып көрбөйм, чынымды айтайын. Башка иштерим алекпин, эми баягы интернет ачканда чыгып калат, ошол маалда көрүп коем да. Эмне үчүн көргүңүз келбейт? Сиз катышпаган үчүн эмеспи? Жок, эми бул баягы колдо бар алтыны баркы жок дегендей өзүң ырдап жүргөн, аралашып жүргөн айтыш да көп маани бербейт окшойсуң да. Жалпы жонунан бир аз айтыш элден алыстап калган сыяктуу, коомчулукта аралашып жүргөн айтып калышат да. Бир аз шоу болуп кетти. Окшош айтыштар. Тилекке каршы чыгып аткан биздин жаш таңдай төкмө акындарыбыздын баары эле төгүлгөн төкмө эмес. Жаттап алгандары бар. Аны биз билебиз. Ал бул деп айта албайм. Чынында азыр кыргыз элинде таштак жолго чапса дагы, өйдөгө чапса дагы, ылдыйга чапса дагы, деңизди каратып, сууну бойлото чапса дагы, чарчабаган 3-4 эле нукура кара төкмөбүз бар. Чыныгы төкмө да. Азыр ар бир төкмө баарында азыгы бар, багаж деп коебуз го. Ашып кетсе 1 саатка жетпеген 45 мүнөткө чейин эле даярдыгы барлар бар. Андан ары чуркай албай калышы мүмкүн да. Эми концерттен, айтышта даярданасы мисалы. Сиз ошол эки-үчөөнүн ысымын атайсызбы? Аласызбы же тарынып калат деп ойлойсузбу? Тарынып калат да. Бул баардык төкмөнүн ичинде да. Анан Кудай буйрса чыгат го дейм дагы. Негизи ошол кыргыз коому сөзгө, акынга болгондай баасы бүгүн кандай ойлойсуз? Өзгөрдүбү, барбы? Түшүнөбү? Баалуулуктарды баалай алабы?
Менин оюмча 50-50 го дейм. Мен элдин арасында жүргөндө аябай баалап, даана баа бергендер бар да. Бул жерден минтип айтып койду, тиги жерден туура эмес айтып койду, бул даярдап коюптур деп кадимкидей айтат. Кээ бирөө баягы жеңил күлкүгө, жеңил сөздөргө мындай кубанып, куш экен деп жүргөндөр да бар эми. Кандай ойлойсуз, бүгүн ушул акын коомду өзгөртө алабы же коом акынды бүгүн өзгөртүп коебу? Азыр акындар дагы өзүнүн үлүшүн кошуш керек деп ойлойм да. Коомчулукка дагы бирок акыйкат жеткирген акындар болуш керек деп ойлойм. Бирок экөөнү тең интернет айдыңы өзгөртүп койдук го дейм. Тамашага салып айткандачы. Ал үчүн коомго жакшы бир өзгөрүү киргизиш үчүн акындарга эркиндик бериш керек. Керек болсо президент чакырып алып, бир айда бир жолу эки акынды уксун. Коркпогула, айткыла деп. Анан эки акынды ырдап берсин. Ал мындай жагалданбай. Бул жерде мындай болуп атат. Сиз көрбөгөн баланча министриңиз тигинтип атат. Деп угуп турса, коомго пайдасы тиет деп ойлойм да. Анда бул жагынан келгенде сиз ири айтыштарга катышып жүргөн учуруңузда баягы өзүңүздү мындай элдин абийирин айта турган акын катары көрчү белеңиз? Башкача айтканда, баягы чындыкты болгонун болгондой айттым, айтчумун деп бүгүн айта аласызбы? Же кээ бир жерде сиз дагы ошол мындай конъюнктурага баш ийген учурларыңыз болчу? Менин айтыштарымда мен эле эмес, ушу акындардын айтышын карап көрсөңөр айтып эле жүрөбүз, айтып келгенбиз. Анткени коркпой айта алам, далил бар да. Мына баягы чоңдор ырдаганда өздөрү залда отуруп кол чаап отурбады, элдин баары айтпадыбы? Мен айткан жок, тигилер айтып атат деп кол чаап отурат депчи. Анан абал ушундай экен эми. Уга берет, кыла берет. Сиз кайсы чыгармаңызды угуп, мисалы ошол кайсы айтышка катышкан, кайсы ким менен айтышканыңызды угуп, ушуну Жеңишбек мен айттымбы деп мындай бир таң калган же өзүңүзгө бир суктанган учурлар болобу? Жок, өзүм суктанбайм. Эл баа берсин. Кээде таң калган учуруңуз да болбойбу? Кантип айттым болду экен, бул сөз менден кантип чыкты экен деген сыяктуу. Эми бир-эки сап болуп кетиши мүмкүн. Азыр дароо ойлоно албайсың да. Кээде ушул жерин жакшы юмор айттырмын деп калышың мүмкүн да. Сизди Казакстандын президенти болуп кеткен Назарбаевдин алдына барып укмуш айтып, анан кийин кыргыз-казак чек арасы ачылган деген пикирлердин канчалык деңгээлде мындай чындыгы бар? Атамбаев эме кылды го, сүйлөбөй анан жабылып калбадыбы? Ошондо Назарбаевка кайрылгам. Эфирден эле кайрылдыңыз, өзүңүздүн эле булак аркылуу. Ошо мен ырдагандан кийин 2 күндөн кийин ачылып калды да. Эми ал менин ырдаганыма эмес, ошол саясат ошондой болуп калды да. Аны мен тамашалап айтып коем да. Мен ырдадым, ачылды, көрдүңөрбү деп тамашалап коем. Тамаша катары. Бирок Назарбаевдин алдында мен 3 жолу ырдадым, 3 жолу чакырды. Жана видеодон көрдүңүз, каткырып күлүп отурганын. Анан менин кызым Токмокто лицейде окуп аткан. Анан ошонун 2 жылдык контрагын ошо Назарбаевдин генералы менен төккөмүн да. Анан кызыма тамашалап коем. Айтканыңыз керекке жараптыр да. Сен 2 жылдык генералыңды Назарбаев төлөгөн деп тамашалап коем да. Байланыш кийин жок. Азыр бул кээде байланыш барбы? Байланыш жок. Эми ал учурда ошол 3 жолу ырдоо, 4 жолу чакырылдым, бирок 3 жолу ырдадым, 4-үнсүндө себептер менен ырдабай калдым. Токаев дагы жанында отуруп күлүп кол чаап көргөн. Адил чакырып каратып отурам деп койбойм. Айтыңызчы, сиз азыр мындай сахнага азыраак чыгып, бирок өзүңүздүн китеп барактарына сүйлөгөндү тандап кеттиңиз да, эмне үчүн? Бул менин Сиздин бул стихия болдубу, баа жаш куракка байланыштуу? Китепке мен башынан эле досмун. Бала кезимден эле.
ошондон бери китепти көп окуганга аракет кылам. Китептен көп нерсе үйрөндүм. Сатылбаган, сатпаган китеп экенин билдим. Китеп окугандарды көрүп таң калдым. Мен китеп окубай турбаймынбы деп. Таптакыр китеп окубагандарды көрүп, мен кичине китеп окугандарга кире турбаймынбы деп калам да. Ошого байланыштуу анча-мынча ойлорумду жаза калып жүрчүмүн. Мезгил элде окшойт, акырында китеп чыгарып элге суна турган. Көп котормолордо иштедиңиз окшойт. Бирок кийинки акыркы китебиңиз, мына атайын өзүңүз мага ала келиптирсиз, бул китебиңиз бул өзүңүз жазган китеп болуп эсептелет окшойт, Бүт эле өзүм жазам дегендей. Карызымдан кантип кутулдум деген бул бир окуяны жазганмын, болгон окуя. Бирок ал окуяны окугандан кийин, ал ыкмар деп коеюнчу, колдогон адам жеке эле карыз эмес. Жашоодо кыйынчылыктардан чыгат да, болгону биз кылбайт экенбиз да. Ошого даярдап бергем да, мына окугула, кылгыла, кыйынчылыктан чыккыла деп. Анан элдин ою жакшы, чалып алып түшүнбөй калганда сурайт, могу жерин ушундай турбай эмне кылсам болот депчи. Андан сырткары канча убакытта жаздыңыз? Бул өзү карызыман кантип кутулдум деген кыска эле 20 бетке жетпеген, умрада жүрүп өткөндө жазгам. Анан мурда жазып жүргөн ойлорумду кошуп, кичине аңгемелерди кошуп, анан эки поэмамды кошуп, аны элге ошо алыска кетердин астында элге тартууладым. Биротула айтып коеюн. Анан эл бизге көп кайрыла берет да, туугандар көп да, достору көп, телефон чала калып. Мен 60 жылдыкка баратам, 60 жылдыкка таякем ыр жазып бере калчы. Менин кызым турмушка чыгып атты, ыр жазып бере калчы деп жай көп кайрылат да. Ойлонуп туруп, Жумгалда Саяк Эрнис Урукеев деген йени досум бар. Фейсбукка жакшы ыр жазат да. Ага айттым, кел экөөбүз той китепти чыгаралы. Болгон жакшылыктарга, тойлорго ыр даярдап элге берип коелучу. Ушундан окуп алышсын, бизди кыйнабай десем, ал макул болуп анан экөөбүз жаздык. Анан дагы ырлар керек болуп калып, анан Кутман менен Нурсултан чакырдым. Жалкоодон кармапчы. Кел жазышалыла. Бирөөнүн үйлөнүм тоюна, бирөөнүн туш экеси тоюна деп, анан ошондо төртөөбүз автор болуп калдык дагы. Той китеп деп чыгардык. Ичинде болгон тойлорго, жакшылыктарга каалоо тилек бар. 10 жаштан 90 жаш, 100 жаш, 50 жаш. Жакшы шпаргалка экен. Турмушка чыгып атканда бешик той, баягы классташтардын тою. Ажырашкандарга эле жок, калган баарына бар. Анан менин сүйгөнүм, ашыгым, пайгамбарым деп жүрөм дайыма. Калың пайгамбарсынын өмүр байлары бар, аябай сонунда. Көп адамдар окуй бербейт экен да. Зеригет, китеп окуп көрбөгөндөр бар. Анан жеңилдик болсун деп, биз сүйгөн асыл зат деп, ушу пайгамбарсынын өмүр баянын тог этержелерин айтып, топтоп, жаштар үчүн даярдап чыгаргам да. Пайгамбарсынын өмүр баяны аябай сонун жазылган. Окуганын баары бүтүгөндү. Андан сырткары деп эле дагы чыгат китептерим бар. Ата-энем менин бейишим, бул китепте сен барсың апаке деген мындай заказ менен китеп чыгарып жүрдүм. Анан 2000-3000ге чукул ата-энеге ыр жаздым. Сакталып турат, Гиннеске кирсем болот деп эле. Жакшы. Китеп чыгарып атасыз, ырдап атасыз. Андан тышкары ишкерчилик менен дагы алектенип жүрдүңүз окшойт. Форелиңиз эмне болду? Форелде сиз менен кошо кетеби? Жок, форел эми менин өнөктөштөрүм бар, үчөөбүзбүз да. Алар иштете берет. Ал форел десе эле асмандан доллар жаап аткан сыяктуу көргөндөр бар. Анын өзүнүн азабы, түйшүгү буйруганы болот. Анан ишкерлик деле элдер акын ырдап жүрө бериш керек деп ойлошот экен да. Форелге келгиле, алып жегиле, телефон чалып желгиле, болбосо барып жегиле, ушундай форел ачтык деп баягы мен жарнама кылсам мурунда айтканмын. Биринчи эле комментарий жазылган. Балыктын барекетин аласың, ырдап жүрө бербейсиң деп. Кыргыздар ушундай колдойт экен да. Анан эмне кылам? Айттым, форел сатсам карыгайсың, китеп сатсам албайсың, деги кыргыз кандайсың деп Америкага барып улантайын деп атам. Америкадан да бир неченен чыгат болушуңуз керек, ал жакта да жөн жатпай. Мындай сөздүн жакшы маанисинде айтам да. Баягы чыгармачыл, анан мындай тынымсыз эмгектенген киши жөн жата албайт да, туурабы? Эми сиздин дагы бир жакшы өнөрүдү айтайынчы, бул тамадалык. Анан кийин
негизи тамадалар деле бизге де баарыбыз деле айтып калабыз, ошо тойлор чарчатты депчи. Анан ошо чарчаган учурда тойдон кийин сиз өзүңүздү ким катары сезесиз? Баягы эле акынбы же тойго барып кызмат кылган кызматкерминби, киммин деп эсептейсиз өзүңүз? Негизи менин биринчи кадамым алып баруучулуктан башталган. Мен 15 жашымда айтып эле жүрөм, театрга кабыл алынгамда директордун макулу болбой, паспорту жок дегенине болбой, бүт өнөрпоздор кабыл алган. Аман Жапаров режиссер келишим мененчи. Ошол күндөн баштап мен Капар Медетбек, Бакырдин Алиев, Тамара Жумакаева, Күмөндөр Байке, Табылды Актанып ошолор менен көп жүрдүм. Жалаң алып барчу болдум. Бирок алып барганда дагы юмор менен алып барчумун да. 15 жашымда анда төкмакын болом деген оюмда жок. Анан ошондо Нарында аябай урукмуш куудул бала чыгыптыр деп концертке келгендер кеп болуп кеткем. Тартынуу жок эле да, алып барып күлдүрүп. Ошондон уламбы 2000-жылдан бери, 2010дон өткөнгө чейин ошо алып баруучулук тамада болуп жүрдүм. Менин алып барганым азыркы тамадаларга мындай окшобой деле кетет. Мен мындай боз үйдө отургандай юмор айтып, элди күлдүрүп, мындай эс алышат да, кыскасы. Эсенгул Ибраев деген эл акын агам бар эле, баарыңар тааныйсыңар. Анын лакап аты бар, Кыргыз эл тамадасы деген. Ошол киши менен көп жүрүп калдым. Ал киши тойлордо сүйлөгөндө укмуш сүйлөчү да. Былжырап кыйкырып аткан мастын баары тым-тыс болуп калчу да. Таң калчумун, үнүндө бир сыйкыр бар депчи. Анан ошол киши мага Тыным Сейит тууганда чогулуп калганда, өлөрүнө аз калганда атайын микрофон тапшырган элдин көзүнчө. Эми курагым келип калды тамашалапчы. Убагында ушундай кылып жүрдүк. Менин жолумду улаган ошо эл башкарып жүр. Иним балам деп атасын берип. Ошондон кийин той башкарып калдыңыз. Жок, ага чейин алып барып жүрчүмүн. Ошондон кийин дагы эме болуп калды да, тууганда чакырып. Ошондон бери алып барып жүрөм, бирок мен азыр мындай 2010дон бери анда санда эле адал тойлор болсо, өтө сурангандар болсо барып алып барып берем. Суроо талап көп болгон мындай тамадалардын катарына киресизби же жокпу? Эми атайын мен тамадамын деп жарнама кылбагандан кийин кээ бирөө билишпейт да. Билгендер чакырышат. Кызыгы муну жакындарым, досторум баары билет. Мен 2003тен баштап көп балдардын үйлөнүү тойлорун бекер алып барчумун. Студент экен деп Ала Тоодо окуган, Манаста окуган, Илистерде окугандар бүткөндө өзүңүз эле айтып, мен алып барып берем. Жок, сурайт да. Анан сураганда, эгер эмең болсо бербей эле кой деп бир топ балдарын алып барып бердим да. Эми унутуп каласың да. Америкага барганда аябай сый көрдүм. Анан жүрүңүз байке деп аябай сыйлашат. Анан сен ким элең? Жок, эми Түркияга бардым бир жолу. Барып калсам Таалай деген жигит кайра чакырат, болбой үйүнө барып сыйлады. Анан карайм, тууганым деле эмес. Мурда көргөнсүйм, билбейм да. Анан барганда айтып атпайбы, биздин тойду бекер алып барып бергенсиз депчи. Анан Америкада ошондой 3-4 окуя болду. Анан жакшылык кайтып келет деп. Мындай негизи адам ушул динге келерде көп нерсени мындай көп нерсе жашоосунда өзгөрүүлөр болуп, анан келерин айтып калышат да. Анан сиз чыгармачылыкта динге келишиңиз менен баш тарткан нерселер болдубу, жокпу? Же болбосо динге келип эмнени таап, эмнени жоготтуңуз? Эми биз төрөлгөндөн бери мусулманбыз да. Мен өтө көп жакшы нерселер таптым. Жашоом өзгөрдү, үй бүлөм өзгөрдү, өзүм өзгөрдүм, Алла Тааланы тааныдым дегендей. Башкалардын да таанып калышына себепкер болгонго аракет кылып жүрөбүз. Бир учурда көптөгөн компакт дисктерди чыгарып, Алла Тааланы улуктаган, пайгамбарыбызды мактаган кассеталарды чыгарып. Алты бөлме мындай уктум эле да, Жеңишбек ушул көп төкмө акындарды ушу туура жолго жетелеген, ошолордун баардыгы алып акын болушту деп айтышат. Анан ошол кассеталар менен элдердин ыйманына себепкер бололу деп жүрдүк. Анан сиз айткандай Алла Таала кылды деп мен дебейм, бирок Алла Таала себепкер кылды. Эң биринчи ырдап чыккан баягы акыйкат айтып чыккан катары
мени туура ырдагандар чыкты, шакиртим болгондор чыкты дегендей. Бирок турмушта мен азыркыга чейин көп мындай ачуу сөздөрдү угуп келем да. Азыркы ушул маекке келгенге чейин десем де болот да. Ошол учурда мен ошол Алла Тааланы улуктап чыкканда араб кул деп, жанагындай көп жыйналыштар болгондо, бир айтышка даярдык болуп, чоң бир чогулуш болгон мезгилдерде аттуу баштуу адамдардан эле пайгамбарды сөккөн, мени урушкан, эжели бир жаман душмандан укпаган сөздөрдү уктум да. Аябай жүрөктө калган нерсе. Мен бирок алардын баарын кечирдим. Азыркыга чейин Фейсбукте жазышат, бул ушундай, бул акындардын баарын намаз окутат, намаз окубаса мага келбе деп айтат экен деп жомоктор айтышат да. Анан ал Кудай Тааланын насиби го дейм, кимге иман берет, кимге иман бербейт дегендей. Негизи кээде ушул жашооңузда да негизи өзү мындай бирөөгө жагыш үчүн жалган сөз жазууга же жалган айтууга туура келген учурларыңыз болдубу чыгармачылыкта? Мен бирөөгө жагайын деп, мен мүнөзүмдү жакшы билесиз, чогуу иштешкенбиз дегендей айтпайм дагы, жазбайм. Балким ошол кыялым, ошол мүнөзүм көп адамга жакпайт экен да. Азыр чыгармачылык жактан эркинмин деп эсептейсизби өзүңүздү? Же кандайдыр бир күч барбы сизди кармаган, оюңузду айта албаган? Чыгармачылык жактан эркинмин. Бирок кандайдыр бир да азыркы учурда күч бар. Бир аз токтотуп турган десем болот да. Бирок аны мен ачыктай албайм. Акындардын табияты ушундай. 15 жаштагы төкмө акын ырдабаса карасаңыз, акыл айтып ырдайт да. Табият ошондой да. Ал атайын антип ырдайм дебейт. Бирок Кудай Таала ошондой жараткан, анан бизге көбү айтат да. Булар эрте карып алгандар депчи, ырыбызды угуп атыпчы. Анткени акыл айтып ырдайсың, макал лакапты кошосуң дегендей. Кыйытып айтасыз. Кыйытып айтасың. Эми өзүнүн акындыктын табияты ошондой. Анан коомдогу болуп аткан нерсени айтасың да. Азыр бизде эмне көп айтылат? Саясат айтылат. Элге саясатты кош боюнча кызыксыз, тилекке каршычы. Мен бала кезде эсимде, менин атам анан мына залкар болгон ошол жылдарда Эстебес Турсуналиевдин, Тууганбай Абдиев, Замирбек Үсөнбаевдин айтыштарын укчу да. Анан мен дагы ошолорду угуп чоңойгом. Тим эле кулактын кужуруганчу да, укмуш керемет да. Мен көптөрүн билем. Анан кийин эле мына залкарлар өзүңдү, Алы Туткучевди, Элмирбекти ушунчалык угуп, чындыгында баягы көзүңчө мактагандык эмес, сүйүп чоңойдук да. Дагы эле мен ушундай айтыштарды уксам, мына ушул эфирге ушул Жеңишбектин акыркы маектерин көрөйүнчү деп карап отуруп интернеттечи, мурунку бир айтыштарыңды угуп калдым. Анан акыркы мынакей Турат Жумаевдин айтышына, концертине атайын барып айтыш ырдапсың. Анан калп айтпай Баяндын, андан кийин жана Сологой акын Кубат. Анан тим эле жыргап уктум да, ушунчалык баягы чын эле баягы биздин коом, мен ойлойм, ушу сөздүн күчүн, сөздүн кудуретин биз билген, баалаган эл экенбиз деп мындай сыймыктандым, ойлондум да. Бирок бир нерсени сурагым келет да, ушул салттуу акындар менен азыркы мындай Инстаграм акындарын деп коеюнчу. Бул мен сөздү мен таап алдым, Инстаграм акындар деп тырмакчанын ичинде. Айырмасы эмнеде, барбы? Коомчулук өзү ирге алат го дейм. Кимдин ким экенинчи. Казакстанда ошо ТикТокко чыккан акындарды бирөө маймылдай болуп деп бир акын сүйлөп коюп, азыр кырылып атат да. Экөө айтышыпчы. Кокуй дейсизби? Жок, бизде андай жок деп ойлойм да. Азыр жаштардын мындай аракеттери жакшы негизи, мындай мыкты термелерди, мыкты чыгармалар жаратып атат. Коомчулуккачы. Айтыш маселесине келгенде жанагындай да. Досторуңуз азыр көппү? Кайсы тармакта көп? Чыгармачылыктан башка тармакта досторуңуз барбы? Сиз ишенген? Досторум көп. Менин досторум да көп, ана акындардан башкалар окуучуларым көп менин. Бирөө Куран жаттаган Карыке,
бирөө сварщик, бирөө айдоочу дегендей эле. Кыска жооп берейин. Жакшы бир акылмандын сөзү бар. Чыныгы достор жылдыздар сыяктуу, качан башыңа караңгылык түшкөндө жарыгын чачып чыга келишет дейт. Ошондой досторум бар. Мисалы азыр өзүң китеп жазып атасың, бирок бир 50 жылдан кийин Жеңишбек Жумакадыр жөнүндө китеп жазылса, анын баш мындай аталышы кандай болушун каалайт элең? Ойлоносуңбу өзүң жөнүндө? Мен жөнүндө жазылганбы? Ушу жазылгандарга кирбей каламы деп ойлойм да. Эмне үчүн? Өзүм берген баамда. Жакшы бир элге тарых жаратыш керек деп ойлойм. Мындай автобиографиялык бир чыгарма жаратып койсом деген ой барбы, жазсам депчи. Анткени мындай өмүр баяныңды мындай окуп көрсөм аябай кызык экен да. 7 жашыңда атасы жок өскөнүң, өзүңдүн багы ушу чыгармачылыкка өскүндүгүңдү өзүң кесип келгениң, мунун баары кызык да. Мен бир өмүрдү жашап койгон сыяктуумун да. 7 жашымда атамдан айрылып, бирок чоң атам, чоң апамдын, апамдын колунда, эки үй жакын болчу, экөөнүн колунда тарбияландым да. Сиз айткандай аябай кызык экен да бул. Кели карап көрсөм, кызык күндөр өткөн, жеткен тентек, мушташкан, көп токмок жеген. Анан 15 жашымда жумушка расмий иштегем. Чалаң кийинилер менен иштепсиз. Чоң мектепти өтүптүрмүн деп ойлойм да. Анан эле 16 жашымда мунун баарын айткам, маекке жаңы кайталабай эле коеюн дегем, кайтып коеюн да. Анан үйлөнүп алган койду сол. 16 жашымда губернаторго кирип, ыр жазып, үйлүү болуп, 2 бөлмөлүү. Анан жалгыз жаткандан коркуп деп эле. 17 жашымда үйлөнүп, 18 өтүп калганда уулду болдум. Анан 20 чыгайын деп атканда Москвага окууга барып окуп келдим. Андан кийин жакшы бир чөйрөгө туш болдум, мындай иман жолунда. Ошондон бери өйдөлдөй ачуу таттууну көрүп келатам. Көп нерсе өттү. Сыноолор бул жашооңуздагы, өнөр жолуңуздагы чоң сыноолор болуп эсептелеби, же бул жеке жашооңузга байланышкан? Жеке жашоомдо дагы сыноолор бар. Мисалы, кандай десем, өткөндө бирөө аябай айтты да, сен ырларыңды угат элек Кытайда бир туугандар депчи, азыр аябай тыюу салыптыр, угушпайт экен да. Мейли ал маселе эмес. Андан кийин мен уктум эле Түркияда ырларына тыюу салынды деп. Түркияга ырлар эмес, кире албайм. Барсам камап коюшу мүмкүн, айтуулар боюнча. Сүрөттөрүм баары Түркиянын гезитинде чыккан, телевидениесинде чыккан. Эмнеге десеңиз, бул баягы себат маселеси боюнча, сапат. Менин балдарым баары сапатта окуган. Анан мен сапатты колдоп, сүйлөгөнүм үчүн ошол 16 жылдан бери кире албайм. Кытай менен Түркияны коркуткан оңой эмес экен деп коем. Анан эми мына алыска буюрса бүгүн эртең кетем деп турасыз. Эмне деп айтар элеңиз кыргызстандыктарга, мындай өзүңүздүн баягы күйөрмандарга? Биринчи эле айтарым, китеп окуулачы деп айтат элем да. Менден уга албаган, балким менин тилим күчүжөк деген нерсенин баары китептен табасыңар да. Биздин коомдун жакшы жагына барышына ушу китеп деле себепкер болот деп ойлойм. Чоңдорубузду көрүп атабыз, депутаттарыбызды көрүп атабыз. Ташиев мырза барып 3 күн убакыт берем деп жүрөгүнүн суусун алып атпайбы? Анан мен Камчыбек мырзага айтып коет элем да. Жогорку кеңешке барганда, же ушундай чогулуштарга барганда китепти кошуп койсоңуз, баланча китепти 3 күндө окуйсуң, бир айда мынча китеп окуйсуң. Окуш керек. Бир министр 1000 китеп окуш керек деген бар го, бир мамлекеттин мыйзамында. Бул эми эл башында жүргөндөр китепти көп окуса, элди ээрчитсе деген ой. Аларга мен мындай сын таккан жерим жок. Анан жаштарга дагы, улуу буунга дагы китеп окуңуздар деп айтар элем.
Чоң рахмат. Анан эми буюрса аман эсен барып ал жактагы жакшы пландаган максаттарың сөзсүз ишке ашсын. Ал жактан ошо чыгармачылык кечеңизге аябай сонун даярданып келип туруп анан Бишкекке мына эмесе деп өткөрүп коюңуз сөзсүз. Буюрса. Буюрса, ийгилик каалайм сизге.